көчөдө бараткан унааны, үйдөгү электр мешин, жыгач кезип жаткан станокту жана керек болсо космоско учуп бараткан ракетаны эмне бириктирет билесизби? Башкаруу органдарында микроконтроллердин болушу. Суроо, микроконтроллер деген эмне? Кайсыл жерде колдонулат? Кандай түрлөрү бар? Жана ошондой эле анын негизинде жасалган эң популярдуу платформалар жөнүндө сөз кылалы. Алыстабаңыз. Салам, чоң айтасыңар. Микроконтроллер бул ар кыл электрондук түзүлүштөрдү башкара турган атайын микросхема. Анын өзгөчөлүгү иштөө логикасын программалоо мүмкүнчүлүгү барында. Башкача айтканда, анын кандай иштээрин өзүбүз аныктасак болот. Салыштырмалуу башка катуу логикада иштеген схемалар башында жасалган бир эле алгоритм менен иштей алса, мисалы жөн эле эшикти ачса же баскычтын маанисин кабыл алса, ал эми бир эле микроконтроллерди жогоруда айтылган бардык нерселерди кылып өзгөртүп иштетсек болот. Микроконтроллерден дагы бир өзгөчөлүгү курамында жалгыз эле борбордук процессордун эмес, камтылган эс тутум, таймер, маалымат киргизип чыгаруучу түзүм, санарип аналог санариптик өзгөрткүчтөрдүн болушу. Булар өз учурунда маалыматты жөн эле эсептөө менен алек болбой, толук кандуу ага кошулган түзүмдөрдү башкарууга мүмкүнчүлүк берет. Эң жөнөкөй мисал үн аныктагычынан кабыл алган маалымат менен жарык лампаларын жандыруу. Жогоруда айтылгандай, микроконтроллердин колдонуу чөйрөсү өтө кенен. Өндүрүштү автоматизациялоодо, унаа куруу өнөр жайында, медициналык аппараттарда, робот куруудо, авиация жана космонавтикада кээ бир системаларды башкарууда иштетилет. Кыскача айтканда, дээрлик бардык заманбап электрондук түзүлүштөрдө колдонулат. Микроконтроллер эффективдүү болгону менен аны колдонуу көп ыңгайсыздыктарды жаратышы мүмкүн. Ошол себептен акыркы убактарда анын негизинде иштей турган, бирок колдонууга жеңил платформалар пайда болгонун байкасак болот. Алдыда алардын бир нече түрлөрүн карап, бизге ылайыктуусун издейли. Arduino микроконтроллердин негизинде жасалган эң популярдуу платформалардын бири. Ал жаңы үйрөнчүктөргө ылайык, жөнөкөй жана ыңгайлуу интерфейске ээ. Анын бирден бир өзгөчөлүгү үйрөнүүдөгү оңойлугу, кенен түзүлүштөрдүн түрү менен иштөө мүмкүнчүлүгү, тактанын дээрлик бардык тармакта колдонуу перспективасы. Мунун бардыгы микроконтроллерди үйрөнүүдө Arduino эң мыкты тандоо экенин билдирет. Arduino сизге электроника жана программалоо боюнча терең билимсиз эле идеяларды тез прототипке жана ишке ашырууга мүмкүндүк берет. Raspberry Pi микроконтроллер катары колдонула турган бир такталуу компьютер. Ал кадимки микроконтроллерге караганда күчтүүрөөк процессор жана оперативдүү эс тутум менен жабдылган. Кадимки компьютерлер менен тең таймашып, Linux сыяктуу толук кандуу операциялык системаны иштете алат. Raspberry Pi'дин өзгөчөлүктөрүнө күчтүү процессор, ар түрдүү киргизүү чыгаруучу порттору, ошол эле операциялык системанын көтөрүшү, сервер, робот куруу, акылдуу үй куруу сыяктуу көп функционалдуулугун аныктасак болот. STM32 ARM ядросунун негизинде иштелип чыккан микроконтроллер жыйындысы. Бул микроконтроллер жогорку өндүрүмдүүлүккө жана перифериялык түзүлүштөрдүн кеңири спектрына ээ. Алар өнөр жай, автомобиль электроникасы жана керектөлүүчү электроника сыяктуу көптөгөн тармактарда колдонулат. Өзгөчөлүктөрүнө маалыматты сактоодогу жогорку деңгээлдеги коопсуздугун, бир эле маалда бир нече тапшырмаларды аткара алуусун жана ийкемдүүлүгүн айтсак болот. ESP32 бул Espressif System тарабынан иштелип чыккан микроконтроллер. Ал жогорку өндүрүмдүүлүктү, зымсыз байланышты жана аз энергия сарптоо сыяктуу артыкчылыктарды бириктирет. Ал көбүнчө оокат интернети долбоорлорунда жана зымсыз тиркемелерди иштеп чыгуу үчүн колдонулат. Өзгөчөлүктөр катары кенен эс тутум, параллелдүү иштөө үчүн 2 ядролуу процессор, энергияны үнөмдөө режимдери жана бай өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрү эсептелинет.
PIC Microchip Technology тарабынан иштелип чыккан микроконтроллер үй бүлөсү. Ал энергия сарыптоо, жакшы туруктуулук жана ишенимдүүлүк менен мүнөздөлөт. PIC микроконтроллери көп тармактарда, анын ичинде автомобиль электроникасында, медициналык жабдууларда жана өнөр жай башкаруу системаларында кеңири колдонулат. Ал эми өзгөчөлүктөрүнө иштеп чыгуу чөйрөсүнүн ыңгайлуулугун жана программалоонун жеңилдигин белгилеп кетсек болот. Аны менен эле чектелип калбай, ага кошулуп турган перифериялык түзүлүштөрдүн кеңири түрү бар экенин кошумчалап кетсек болот. Өзүңөр байкагандай, мындай платформалардын көптөгөн түрлөрү бар. Аларды каалаган багытта, каалаган максатта, каалаган нерселерге колдонсок болот. Айтайын дегеним, алардын бир түрү менен эле чектелип калбай, бирөөсүн үйрөнгөн соң башкаларына да көңүл бурсаңыз болот. Кийинки сабактарда Arduino колдонуп, биринчи схемабызды курап, биринчи кодубузду жазабыз. Ал эми видео курстун аягында акылдуу үй чогултабыз.